Немен сотталғансың Бул атайын бир көркөм фильмден алынган үзүндө эмес. Бул Жалал-Абадтагы кылмышка шектүүлөрдү кармоо жараяны. Маалыматка ылайык 24 январь күнү болжол менен саат 21:40 чамасында Жалал-Абад шаардык милициясы тарабынан Сузак районунун тургуну кармалган. Ал мындан бир нече күн мурда ушул эле райондун тургунуна бычак такап уюлдук телефонунан тарта акчасына чейин тартып алган. Сузак районунун 29 жаштагы тургуну Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Ал өзүнүн арызында ошол эле күнү Бека аттуу жаран өзүнүн эки досу менен биргеликте мойнуна бычак такап, колундагы телефонун тартып алышкандыгын, ал телефонду алуу үчүн 15 000 сом акча, андан сырткары дагы бир телефон алып келип берсең беремин деп айткандыгын, ошол Бека аттуу жаранга мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранып арыз менен кайрылган. Бул окуяга шектүү катары Сузак районунун 2000-жылы туулган тургуну буга чейин соттолгон жаран кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Акыркы күндөрү Кыргызстанда, анын ичинде Жалал-Абад облусунда кылмыштуулук менен күрөшүү көз көрүнө байкала баштады. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын берген маалыматына ылайык болсо, үстүбүздөгү жылдын январь айында эле 15 кылмыш иштин бети ачылган. Жалпы коомчулук деле көрүп атат. Акыркы бир ай ичинде 2023-жылдан тарта январь айында ушу кылмыштуулук менен күрөшүү, анын ичинде уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнө каршы сокку уруу күчөдү. Бүгүнкү күндө ушул кылмыштуу топко тиешеси бар делген 4 жаран кылмыш үстүндө кылмыш жасап аткан жерде, обузалап талап кылган жерде, акча алып жаткан жеринен бүгүнкү күндө кармалышып, кылмыш иштери козголуп, бардыгы убактылуу кармоо иштерде кармалып турат. Кылмыштуулуктун алдын алуу максатында өлкөдө бир катар кызматтар өз аракеттерин көрүп келет. Канчалаган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалып, тергөө абактарына киргизилип жаткандыгы баарыбызга эле маалым. Болгону ар бир катталган факт калыс иликтенсе жасалган жумуш текке кетпейт дегендер да коомчулукта жок эмес. Мисалы, жанакы милиция кызматкерлери кармап келип, анан соттон чыгып кетип аткан маселелер болуп атпайбы? Баягы эмнеге милиция кармап келсе, соттор чыгарып берет депчи. Мисалы, баягы адилеттүүлүк жүргүзүү, сот тарабынан бекитилген ал маселе боюнча. Демек, эгер аны деген жарандар чыгып жаткан болсо, бул жерде бир эки маселени көрүшүбүз мүмкүн. Биринчисинен ошол коррупция бар деп эсептейбиз. Коррупциялык болушу мүмкүн. Экинчисинен ошол адамдын баягы күнөөсүн тиешелүү далилдери камтылган эмес же дагы башка бир ден соолугуна байланыштуу үзүрүү барыш болушу мүмкүн деп эсептейбиз да. Анан ошол жерде эгер так баягы далилдеп койсо, анан деген ал камакта отурат да. Ал эми акыркы алынган маалыматтарга ылайык, милиция кызматкерлери тарабынан 29 январь күнү тапанчадан ок чыгарып, бирөөнүн ден соолугуна коркунуч жараткан факты боюнча оор кылмышка шектелип кармалган эки шектүүгө карата бөгөт коюу чарасы Жалал-Абад шаардык соту тарабынан каралып, шектүүнүн бирөөсү үй камагына чыгарылган. Жалал-Абад шаардык сотунун тергөө судьясынын 2023-жылдын 30 январда токтому менен Жалал-Абад областык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын улук тергөөчүсүнүн өтүнүчү жарым жалпак канааттандырылып, шектүү МАКга карата бөгөт коюу чарасы катары анын жашаган дереги боюнча үй камак түрү 2023-жылдын 28 мартына чейин колдонулган. Албетте, мыйзам баарына бирдей. Тийиштүү кызматтардын ыкчам аракеттери менен бүгүнкү күндө кыңыр иш 40 жылда эмес 40 күнгө жетпей ачыкталууда. Калганы албетте соттук чечимдерге гана көз каранды. Улкан Кожоева, Манас Назаров, жаңылыктар үчүн.